Саламатсыздар. Мен атым Матраев Бекмырза. Мен Ош технологиялық университетінде 1-ші курсында оқимын. Мен Ош технологиялық университетінің ПКС 122 базасының старостасы болдым. ПКС деп аталған себебі бұл программирование компьютер система. Башқаша айтқанда компьютермен иштөө жана программаларды Ош технологиялық университетін таңдаған себебі бұл университет чем башқа университеттерге қарағанда билим жаатынан жогору. Жана ошондой эле башка университеттерден караганда чоң и жана мүмкүнчүлүк да көп. Сиздерде да ушул университетке келип окуңуздар сунушат. Өзүм кичине мектептен билим алгам. Азыр мен колледжде билим окуйм. Өзүмө ишенем жана жооп беришим үчүн. Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялардын эң келечектүү жана багыттардын бири болуп саналат. Колдонмо информатика билимибизде компьютерлик технологиялардын сапаттуу пайдалануу маселесин чечет. Siz de bu kesipte kursanız sizde yaxşı mümkünlükleriniz var. Men Orozgul Osh texnologiyalык колледжинде окуйм. P21 тайпасынан. Bizde сабактан кийин английский курстар бар. Сабактан кийин бош болгондо келип окуп кетебиз. Мен атым Кумарбек. Мен Ош технологиялык колледжинде окуйм. Жана биз келечектеги эң мыкты программисттер бирбиз. Менин атым Жамиле. Биз бул жерге келип практикалык сабактарды үйрөнөбүз жана маалыматтарды алабыз. Эң башкысы бул жерде баардыгы камсыздалган. Меня зовут Владислав, я пятый участник в этой группе. Я самый младший и будущий программист. Менин атым Мариям. Мен айылдагы жөнөкөй мектепте окуп келгем. Ал эми азыр Ош облусундагы эң мыкты окуу жайда окуп жатам. Бул окуу жайда мен көптөгөн программаларды үйрөндүм жана көптөгөн ийгиликтерге жеттим. Эң башкысы мен бардык жактан таланттуумун. Саламатсыздарбы? Мен Мухамбет кызы Назима, Ош технологиялык колледжинин 2-чи курсунун студентимин. Биздин колледжде мультимедиалык кабинеттер бар. Бул жерде компьютерлер жана ошондой эле интернет менен камсыздалган. Саламатсыздарбы? Ош технологиялык университетинде окуп жаткан студенттердин ата-энелери балдары тууралуу маалымат ала алат. Ал үчүн бизге интернет керек. Google сайтына киребиз дагы Оштуу портал деп жазып, ал жактан балдарыбыздын логин паролун жазабыз. Бизге ушинтип главный экран чыгат. Бардык маалыматтарды алсак болот. Мисалга алганыбызда объявление. Бул жактан биздин эже агайларыбыз өзүнө керектүү кулактандырууларды жөнөтүшөт. Зачетная книжкадан болсо, биз 1-чи курстан жана ошондой эле 3-чү курска чейинки балдарыбызды көрө алабыз. Бардыгын карап чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле электронный обученияга кирип, биздин эже агайларыбыз заданиялар болсо, ушул жакка ташташат. Биз ошол жактан алып заданияларды жазабыз. Ошондой эле өтүлгөн темалар боюнча тесттерди киргизет, биз өз алдыбызча иштейбиз. Расписание. Биз балдарыбыздын ошондой эле өзүбүзгө керектүү расписанияларды көрөбүз. Бул жактан курстарыбызды, ошондой эле кайсы факультет жана группаларыбызды тандап, кайсы күнү кайсы сабактар болот, алар тууралуу таанышабыз. Электронный библиотекабыз дагы бар. Бул жактан өзүбүзгө керектүү китептерибизди жана ошондой эле керектүү маалыматтарыбызды издеп таап алсак болот. Ата-энелер дагы кайсы группада кайсы балдар окуйт, балдардын группалаштарын билип карап чыкса деле болот. Жана мугалимдер менен кайсы мугалим кайсы сабактан берет, аны менен да таанышып чыксаңыз болот. Здравствуйте, меня зовут Санжарбек. Я учусь в самом лучшем университете в городе Ош. Моя профессия – программист, и на данный момент она самая востребованная в мире. Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин Кавказ 1-29 тайпасынын студентимин. Биз университетибиз уюштургандан окуудан сырткары Өзбекстанга экскурсияга барып келдик. Ал жакта биз IT корпусунда болдук. Алар бизге веб-дизайн, графический дизайндардын боюнча сабактарды окуп үйрөтүштү. Жана ошондой эле сайттар кандай түзүлгөнүн жасалгандарын окуп үйрөтүштү.
Стоит отметить то, что молодежная политика, на которая нацелена на молодежную воспитание 5% населения, является приоритетным направлением нашей республики. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Agar O'zbekistonda iqtisodiy indekslarni solishtiradigan bo'lsanglar, respublika budjetini 62% ta'limga, yoshlarning ilmiy salohiyatlarini rivojlantirish uchun yo'naltiriladi. Если вы посмотрите статистику экономического состояния нашей республики, то вы можете заметить, что 62% бюджета нашей республики нацелено именно на вот это, на образование на молодежную политику, на образование молодежи и так далее. Mana shu ko'rib turgan kichkinagina texnopark kichkinagina ko'rinishi mumkin, lekin ichi nihoyatda keng bo'lgan, yoshlarni qamrab olish imkoniyati nihoyatda salohiyati yuqori bo'lgan texnopark ham buni kichkinagina bitta elementda, bitta kichkina misoli deyish mumkin. Например, можно взять этот технопарк, хоть он с виду кажется маленьким, но имеет возможность вместить в себя очень большое количество молодежи. И сейчас они сейчас сделают вам экскурсию по комнатам, чтобы объяснить вам поподробнее, как эти процессы здесь происходят. Bu bitta kichkina imkoniyat, bunga o'xshagan barcha yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi davlat hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri yordam berish mexanizmlari joriy etilgan. У нас есть механизм осуществления инвестиций. Да. Они кодируют дизайн с помощью этой программы. Теперь давайте перейдем к следующему. Мен Тойчев Алманбет, Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинин КСК 129 группасынын студентимин. Мен сабактардан тышкары робототехника курсунда билим алам. Биз бул курста мына ушундай болгон сумо роботторун жасайбыз жана көптөгөн башка нерселерди ойлоп табабыз. Бул курсту жетектеген Кульматова Нурилия эжеке. Бул курста мен көптөгөн пайдалуу нерселерди алам жана кызыктуу болот. Болот нормально эле пат. Давай. Батарейкаларды да. Давай. Да, берги деньги на Саламатсыздарбы, мен Сарбаев Жумакадыр, Павтас 121-11 группасынын студентимин. Мен өндүрүштүк практика учурунда 7 түз полиграфия борборуна практика өтөөгө чыктым.
Так, меня зовут Марсель, фамилия Рыскулов. Я студент ОШТУ, группа Павтаз 1.29. И в данный момент у меня идет стажировка в Гиктеке. Я типа помогаю начинающим студентам освоить программирование и так далее. Все, спасибо. Я Насырбекова Альбина Бакытовна. За это время я прошла производительную практику в ФЦСЕМе номер 10 филиала города Ош по адресу Аскара Шакировой. Тут я работала с такими программами, как Microsoft Word, Excel и так далее. Тут я работала с таблицами, графикой, вот эти мои работы. А также я научилась работать принтером и так далее. Мен Урстанов Эрбол, Ош технологиялық университетінің гуманитардық технологиялық колледжінде 3-ші курстың студенті боламын. Азыркы учурда Ош технологиялық университетінің жаштық телестудиясында практика өтіп жатам. Мен Каримова Айда Ош технологиялық университетінің гуманитардық технология колледжінің Павтаз 229 группасының студентімін. Азыркы учурда Элтер телекомпаниясына практика өтіп жатқан кезім. Ал эми бул жерде бизди кароолчу ындай уруксат кагазы менен текшерип киргизет. Ал эми бул жерде биздин практикага жоопкер Кадыркулов Нурсултан агайыбыз эмгектенет. Бул агайыбыз Элтер телекомпаниясынын башкы режиссер кызматын аткарат. Ал эми биз бул жерде монтаж жасоо менен алек болобуз. Биз бул жерде тартылып келинген кадрларды бириктирип, сюжет жасап жана кепшн менен иш аткарабыз. Бул жердеги эжелер, байкелер мага монтаж кылууну башынан баштап аягына чейин үйрөтүп жатышты. Ал эми бул жерде биз микрофонго звук жазып жана аны Adobe Audition программасы менен оңдоп жана түзөйбүз. Андан кийин биз ошол жазылган звукту бул жерде монтаждайбыз. Түндүгүнөн түнү жылдыз санаган, болду эле сенде билесең. Шибер баскан жылаңайлак тикенектен. Здравствуйте, ребята, меня зовут Закиржанов Бабур. Я учусь в Волжском технологическом университете по профессии программист, айтишник. Советую приходить и учиться здесь. I study here and I work multiple times just like at home. In our university you can get what you want. At our university you make your dreams come true and step towards your future wonderful. Биздин университет башка университеттерге салыштырмалуу кенен жана бул жерде мүмкүнчүлүктөр көп. Келип ушул жерге окуп кетиңиздерди сунуштайбыз. Кош келиңиздер.